Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Бишкек калаасындагы айрым маселелер тууралуу сүйлөшөбүз. Учурда эмне орчундуу маселе болуп жатат? Деги эле бүгүнкү күндө жасап жаткан Бишкек мэриясынын жасап жаткан иштери кандай? Көйгөйлөр барбы? Деги эле кала башчылыгы тарабынан алдыда кандай реформалар жүргүзүлмөкчү? Калада кандай шарттар түзүлөт деген маселенин үстүндө кеп куруу үчүн биз Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Ырсалиевди студиябызга чакырганбыз. Эгерде ушул кала тууралуу, борбор калаабыз тууралуу суроолоруңуздар болсо, айрым чечилбеген маселелер болсо, 67-11-41 телефонуна түз эфирге чалып кайрылып жооп алсаңыздар болот. Жамалбек Самурбекович, саламатсызбы? Куш келипсиз студиябызга. Деги эле бүгүнкү күндө калаада эмне көйгөйлүү маселелер бар? Учурдун маселеси эмне болуп турат? Сиздер кайсы иштерге көбүрөөк көңүл буруп жатасыздар бүгүнкү күндө? Саламатсыздарбы? Биринчиден студияңыздарга чакырып, ушул биздин калаанын көйгөйүн элге жеткизүүгө жардам берип аткандыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Азыркы каладагы учурдагы көйгөй көйгөй деген нерсе көп, бирок чече турганын колубуздан келген жагын ошону чечкенге аракет жасап атабыз да. Эң негизгиси азыр шаардын көйгөйү бул ыш болуп атат. Ошол ыш көйгөйү бизди аябай кыйнап турат ушул учурда. Анткени себеби биз шаарга азыр датчиктерди койдук. Шаардын көп точкаларына коюп атабыз, ар бир районго. Ыштын канчалык деңгээлде болуп атканын көрсөтө турган атайын датчиктерди орнотуп атабыз да. Кайсы райондо көп ыш экенин ошол көрсөтүп турат. Мен ала келмей экенмин, ошону албай калдым. Ошол датчикти ар бир атайын ошол жарандык активисттер менен бирдикте бул башталышы мындай болду. Өкмөттө Равшан Азатович Сабировдун жетекчилиги менен кеңешме өттү да, чоң кеңешме. Анан ошондо ушул экологиялык абал менен күрөшүү боюнча кандай программа иштеп чыгасыңар, кандай сунушуңар бар дегенде, ошону биз Бишкек мэриясы ошо экологиялык кеңешме түзгөнбүз. Ага коомдук уюмдардан, жалпы коомдон тартып ошол экология менен буга чейин иштеп келе жаткан коомдук уюмдун мүчөлөрүн кошо киргизип, мэриянын кызматкерлери менен бирдикте иш алып барып атабыз да. Бул ыштын негизгиси азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул ТЭЦтен чыккан түтүн, алар айтып атат, жок, бизден мындай иш чыкпайт, биздики пар болуп чыгып атат деп алар айтат. Жеке конуштар, жаңы конуштардагы үйлөрдүн баары от жагып атат, көмүрдүн сапаты дагы начар, ыш көп чыгып атат. Андан сырткары эң көйгөйлүү маселебиз бар, биздин Бишкекский санитарный полигон деп коебуз, бул жер Дордойдун ылдый жагында. Бул канча жылдан бери ошо мусор төгүлүп турган мусорда өрт постоянно өчпөй турат да, ошондон көтөрүлүп атат абалар. Машиналарда катализатор жок, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул маселе дагы аябай көйгөйдү жаратып атат. Транспорттон чыккан из дагы көйгөйдү жаратып атат. Ошол ушуну менен күрөшүүнүн үстүндөбүз. Ал эми эң негизгиси баягы Роза ветров деп коет, шамалдын айлануусу дагы жакшы болбой. Себеби бул баягы архитектурный ансамбль жок, үйлөрдүн баары ойду тоону баягы ким каалагандай кура берип, ошондон баягы шамалдын айлануусу да жакшы болбой атат да. Ушул маселенин баарына көңүл бөлөлү деп, бул азыркы шаардын үстүндөгү туруп аткан туманды, смог жана ышты ошону менен күрөшүүнүн үстүндөбүз. Буюрса бул эми колубуздан келишинче аракет жасап көрөбүз. Бул бир күндө же бир айда чечилүүчү маселе эмес. Муну менен чоң программанын негизинде иштеп жатабыз. Датчиктер эмнени аныктап берет ал? Датчиктер ыштын канчалык деңгээлде болуп атканын, кайсы райондо көп экенин, кайсы райондо көп экенин, ошону атайын ошо прибор каяктан алынып келинди? Буну ар бири $300 экен, бир коомдук бир уюм алып келип берди да. Муну коомдук уюм алып келип коюп атат, ошол көптөн бери иштеп атыптыр бул жака. Анан биздин Бишкек мэриясынын тазалыктын кызматкерлеринен ошол сунушталды. Өзүбүздүн тазалыктын начальниктин замы ошону менен иштеп жатат. Адил Качкынбекович деген жигит, ошол жигит ошолор менен чогуу биргеликте ушуларды иштеп атышат. Эми ал түтүн мынау райондо ушул көп болуп аттыр десе, ана түтүнгө каршы эмне иштер болот? Кантип азайтасыздар? Ошол райондо, значит, демек кайсы жерден эмне аныктап берет. Ошол райондо мисалы мен жогоруда айтып өттүм, ТЭЦ районунда көп болуп атса, демек ТЭЦтен чыгып атат. Силерге көрсөтөбүз. Мынакей силердин ышыңар мындай деңгээлде болуп атат. Башка мисалы Аламидин айдынга болсо, Аламидин бирге же болсо Кызыл Аскер тарапта болсо, кайсы деңгээлде кандай? Жогору жактагы райондордо таза экен да. Иш таза, жогорку бөлүктөргө көп кетпейт. Ошол датчиктер менен ошо кадимкидей салыштыруу болуп атат. Кайсы жерде кандай абанын, ыштын
деңгээли канчалык деңгээлде экени көрүнүп турат. Эми бул эми глобалдуу маселе. Өтө мамлекет үчүн чоң маселе да. Бул башка мамлекеттерде маселен мындай маселени сиздер эми шаар бийлиги кантип ошону түтүн көп болуп атса маселен могу райондо десе анан жашоочулардын жашоо тиричилигин токтотуп коюуга да мүмкүн эмес да. Бүгүнкү күндө кыш мезгили болсо от жагышат алар дегендей. Бирок ошол эле мезгилде башка мамлекеттерде кандайча экен, мисалы газ менен көбүрөөк пайдаланышкан же болбосо жанагындай автоунаалардан көрүп аткан болсок электромобильный автоунааларды алып келишкен, ушундай мамлекеттик деңгээлде чечилген да. Өтө туура айтып атасыз. Бул жерде маселе мындай болуп атат, ошол жана жеке жаңы конуштарда көбүнчөсүн машинанын баллонун жагып жиберип атат. Швейный цехтен чыккан калдыктарды, кездеменин калдыктарын жагып жиберип атат. Булардын түтүнү өтө жогорку деңгээлде, аны биз баарыбыз билебиз. Анан жана жеке мончолордун баары ошол баллон менен күйгүзүп ысытып алат. Ушундан көп чыгып атат да. Эми мына бизде атайын санитардык экологиялык инспекция деген бар, СЭИ. Ошонун кызматкерлери барып жеринен ошо баллон жагып аткандарды же болбосо жана материал жагып аткандардын күзүндө болсо баарыңыздарга белгилүү жалбыракты жага беребиз ыштап. Андан кандай зыяндуу заттар көп чыгат. Ошонун баары менен күрөшүп келебиз да. Бирок бул жерде Бишкек шаардык мэриясы күрөшүш керек деп эле отура бергенде болбойт. Бул жерде ар бир жаран өзү ошол дем алып аткан абасынын баркын билиш керек да. Себеби абасы жок адам бир мүнөттө жашай албайт да. Биз болсо ошол өзүбүздүн абабызды өзүбүз булгап атабыз. Бирдеме болсо баягы мен элемесем булар деле жагып атпайбы дегенге өтпөш керек да. Баарыбыз ошол биргеликте күрөшүшүбүз керек. Ал эми сиз айтып отурган маселе чындыгында туура. Биз азыр газ менен жүрүүчү машиналарга өтүп атабыз. Бул 100 автобусту алып келип азыр жаңыдан линияга кой берип, жаңы газ менен жүргөн автобустарды кой берип атабыз. Азыр жакында эле ошо бир Кытайдан бир ишкер алып келип турган экен, 60тан ашык автобусу бар экен бул жерде. Ошону азыр биз менен келишим түзүп, ошо көчөгө кой берген атат. Кудай буйрса, бул да жакын арада чыгып калат. Ал эми көчөдөгү машиналардын чындыгында мурунку убакта техосмотр деген бар болчу да, машинаны кароодон өткөзчүбүз. Ал техосмотрду баарыбызга эле белгилүү да. Киресиң дагы тиги техпаспортту бересиң, берип туруп 300 сом берип койсоң, печатин басып берип өттү деп коюп кетирип, ошондон баягы баары бир коррупция болуп тура берип, ал жерде эч кандай машинанын техникалык абалын текшерчү эмес да. Ошол жагын техникалык абалын текшерүүгө баягы печатты акча менен коюп коеле баспастан машиналардын техникалык абалын, катализаторду текшерип, ошону жасашыбыз керек. Ал эми бул сунушта болду, өкмөттө жогоруда мен айтып өткөндө, жана Равшан Азатович кеңешме өткөзгөндө ушул сунушту киргизишти экологдор. Ал эми академиядагы ушунун үстүндө иш алып барып атат. Биздин улуттук академияда дагы бул жаратылышты коргоо жана айлана чөйрөнү коргоо, мына биздин аба менен баары эле иштегенге аракет кылып атышат. Эң көйгөйлүү маселе буну бирок баарыбыз чогулап туруп чечишибиз керек. Дагы айта кетүүчү нерсе, биздин азыркы учурда Газпром менен келишим бар. Жаңы конуштардын баарына газ тартып атат булар. Газды болсо 24 жаңы конушка уже бүтөйүн деп калды, Кудай буйрса. Ошол баардык жаңы конуштардын баарына газ тартылган кезде биздин ыш азайат. Себеби баары газ менен жылытылганда баягы көмүр менен, ыш менен, отун менен от жакканга караганда газды пайдаланып башташат да. Пайдаланып атышат. Азыр дагы биздин мектептерде дагы ошондой газдын атайын немелерин кое баштаганбыз. Мектептерди газ менен жылытууга өткөзүп атабыз. Көп бизде теплоком атайын ошо коюп, Россиядан алып келип оборудованияларды, ошо российский оборудование менен газдарды коюп атабыз мектептерде жылытууга. Түтүндүн келип чыгуу себептерин айтып жатып, жана жакшы нерсе айттыңыз. Буга чейин ушул ТЭЦтен, автоунаалардан, анан ушул жашоо тиричиликке байланыштуу баягы тургундардын от жакканынан келип чыгып атат деп эле Бишкек мэриясынын жетекчилиги полигонду деги эле моюндарын алышкан эмес да. Биз бир канча жолу ушул айттык, бир канча жолу телекөрсөтүүдөн да көрсөттүк. Шаар сыртындагы таштанды төгүүчү жайдагы түтөп жаткан көйгөйдү биз көрсөтө албай койдук. Биринчи жолу ушул сиз өзүңүз тиги Жамалбек Самарбекович биринчи жолу ушул айтып атканын мен азыр көрүп атам да, ушул полигондон да түтүн чыгып атат депчи. Муну кантип бул көйгөйдү чечебиз? Түтүн менен согуш таласында эле каптап атат бул. Орунду жашырсаң өлүм ашкере калат деген бар да, кыргызда жакшы сөз бар. Мен өзүм бул полигондо айтып аткан себебим, өзүм барып трактордун ичине түшүп алып, жана мусор түртүп аткандардын арасына кошулуп алып,
көрүп көрдүм да булардын жашоосун кандай болуп атканын, мусорду кантип касып алып атканын, кантип алып барып ал жерге чейин жетип атканын, ошонун баарын өз көзүм менен көргөн үчүн мен муну айтып атам. Буну токтотушту, буну өрттү өчүрүштүн ар кандай жолу бар экен. Муну үчүн атайын бурут этиш керек экен ошол мусорларды. А биздин ал мусордун бийиктигин көргөнсүздөр 60-70 метр бийиктикте. 60-70 метр бийиктиктеги мусорду бурут этип аны өчүргөнгө биздин азыр күчүбүз жетпейт. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Ошондуктан азыркы учурдагы эң негизги жасап аткан жанагы үстүнөн баягы топурак менен көмүп өчүрүп атабыз да. Бунун дагы коркунучтуу жагы бар. Бир күнү алдында баягы бул түтүн газ бар да. Жарылчу болсо тиги үстүндө трактордун кош асманга сапырып кетет. Бул маселени да эсибизге алышыбыз керек да. Бул жерде баягы көйгөйдү элдин көзүнөн алыстатып эле биз жыргатып атабыз, биз иштеп атабыз дей берген менен маселе чечилбейт. Чындыкты айтыш керек. Биздин алыбыз жетпей аткан жак бар. Мунун алыбыз жетпей аткан жакты чечиштин эң негизги маселеси биз таштанды чыгаруучу заводду эртерээк куруп бүтүшүбүз керек. Ошо таштанды чыгаруучу заводко канчалаган чет өлкөдөн бул таштанды бизнеси дүйнө жүзүндө бизнесмендин көз карашы менен караганда дүйнө жүзүндө бул эң бир кирешелүү тармак болуп эсептелет. Таштанды бизнеси. А бул кирешелүү тармакта биздикилер келген инвесторлордун баарына баягы бизде шапка деп коебуз го үстүндө немесин сурап, ошол маселени сураган үчүн ошо буга чейин курулбай келатат да. Биз азыр ошого жол ачып, бүт баарын ошо ишкерлерге шарт түзүп берип, ушу таштанды заводун эртерээк жасап бүтүрүшүбүз керек. Мунун үчүн атайын бизге ЭБРден бөлүнгөн акча да бар. Бул эпактан бери курула турган нерсе болчу, курулуш керек болчу өзү по идее. Эми муну менен катар ушул жана таштанды уруучу завод деп атасыз. Анан ушу менен эле көйгөй чечилеби? Азыр жөн эле таштандын жана таштандын үстүнө топурак төгүү менен биз маселени чече албайбызбы? Аны менен чече албайбыз, жок. Аны менен чече албайбыз. Жаап салабыз деп да айтышканда бизге. Жок. Ал болбогон нерсе. Ал деген алды түтөп күйүп турса, үстүн жапкан менен эч кандай пайда жок да. Баары бир ал астындагы чок улана берет да. Өтө чоң да, анын астында кичинекей баягы шамал менен үлпөтүп үйлөп кое турган чоң эмес да. Жанагы датчигиңиздерди ошол районго коюшуңуздар керек да. Себеби менин жеке баягы жашоочу катары, шаардын жашоочусу катары көргөнүм, өзүм көргөнүм менен айтып атам да. Биз видео тасмага да тартып алганбыз. Демек эле шаарды кадимкидей эле мындай каптап атат. Ошол жактын түтүнүнөн көрөм да менчи. Ушу шаарды каптаган түтүндү. Эми ал бул бир жагы. Мындан башка дагы көйгөйлүү маселебиз бар да. Ал шаардын полигонунан чыккан түтүн, ооба, аны мен айтып атпаймынбы, биз мойнубузга алабыз. Муну өтө чоң деңгээлде кетип атат бул. Муну азыр баарлап чогуу Кудай буйрса. Таштанды азыр төгүлүп атат ал жака, Ооба, төгүлүп атат. Үстүнө эле төгүлүп атат. Үстүнө төгүлүп атат. Башка ошону аны токтотуу үчүн башка пландарды да караштырбайсыздар. Балким жер которуп, балким. Жок, жер которулган да, ушул жер жаңы таштандыбыз ушул болуп атпайбы? Эми ар жака толгонго чейин көп бар муну. Буну азыр ушул азыртадан баштап токтотуп, ошону иштеп, ошондон чыгып аткан бул таштандыдан көп нерсе чыгат да. Газ дагы таштандыдан чыгат да. Bundan көп нерсе жазышат өздөрүчү. Негизи таштанды эгерде ошол заводду кура турган болсок, өтө көп бул пайдалуу ишке көп жумшай турган нерсе да. Мисалы Казакстанда маселен бир жумага ушундай түтөгөн экен, полигон күйүп өрт чыгып кетип, бир жумага ушундай бир катуу тартип менен үйдөн чыкпай туруңуздар, бет каптагынгыла деп окуучуларды мектепке жибербей, ушундай бир катуу тартип, биздики жылдап күйүп атпайбы алчы? Мындай бир кайдыгерлик болуп атпайбы? Ооба, бул нерсе эми буга чейин жазалып келген да. Буга азыр ошо БСП деп атабыз, Бишкекский санитарный полигон. Мунун директорун жаңы эле алмаштырдык. Бир директор келип, бир 10 күндө иштеп, ал кайра жогорулап кетип, анын ордуна башка киши келди. Эми бул 10 күн болуп атат да. Бир 10 күндө эле болду иштеп атканына. А мен буларды мен ЖКХ тармагын караган үчүн бул тармак менин тармагым. Бул ошол жердин баарына мен жооп беришим керек да. Кандай болгон шартта да бул менин мойнумдагы иш. Ошону токтотуп алсам дагы, ушул түтөп аткан өрттү өчүрүп же болбосо ушу заводду куруп кетсем, мен бир тарыхта Кыргызстан үчүн, Бишкек үчүн жакшы иш жасаган баягы чарбакер адам катары калгым келет да. Мен да ошонун үстүндө аракет чоң маселе болот эле да булчу. Рахмат, бул полигонду токтото туралы эми шаардын тазалык иштери боюнча. Бүгүнкү күндө мына кар жаап атат, сиздердин түйшүгүңүздөр эки эселеп көбөйүп аткандыр. Эми чындыгында баягы социалдык желелерде вице-мэрдин тазалыктан башка жазар иши жокпу деген комментарийлерди окуйм дагы, анан кээде ойлоном да. Биз азыр күндөп түндөп ушунун үстүндө алек болуп атабыз. Кар жааган күн биз үчүн сарсана. Мүмкүн бир баягы кар жааганда бала кезде аяз ата жасап аябай ойночу элек, азыр болсо кар жааганда
күрөө маселеси, жолдун тайгактыгы, эртең туз себиш керек, жолду караш керек. Ушундай маселелердин баарын алып чыга бастагандан түнү менен бизде техникабыз болгон 25 техника чыгарабыз шаар боюнча. Ал бир чыкканда бул 4-5 машина бир көчөгө түшөт да, баягы көчөнүн тиги энине карата. Ал 5 машина түшүп туруп баягы жолдун жээгинен сүрүп жүрүп отуруш керек да. Бирин сүргөн карды бияка экинчиси кошо сүрүп барып анан четке чыгарып. Эми бул жерде жаралып аткан көйгөй, мен жана эртең менен дагы айтып өттүм бул маселени. Жолдун боюна машинасын токтотуп кетип калышат да. Анан биз сүрүп келатканда жолдун боюнда турган машинадан 5 машина тең буйта өтүшкө туура келет. Андай жолдордо өтө көп. Жолдун жээгине коюп коет дагы эле кетип калышат. Ошол жолдун жээги баары тайгак болуп калып калат. Кайра эртең менен туруп машинасын айдап кеткенден кийин анын орду калып калган болот да. Өтө көйгөй ушул биздин айдоочулардын кайдыгерлиги, шаардын жашоочуларынын кайдыгерлиги. Башка жака токтотконго орун жок болсо эмне кылабыз деген шылтоо табышат. Чындыгына келгенде эгер адам өзүнүн акылы менен ойлонуп могу жолго эми азыр 21-кылым бир жуманын кар жаай турган күнүн интернеттен көрсөтүп, телевизион сыналгыдан да айтып атат, үн алгыдан да айтып атат, кар жаайт бул жумада мындай болгула деп атса деле болбой, ошо апапак кар жаап атса жолдун жээктеринде машиналарын коюп кетет. Бул проблема бизде бар. Экинчиси короолордо. Мисалы ар бир биз бул маселеде Ош шаарынын тургундарынан, бир туугандарыбыздан үлгү алышыбыз керек да. Себеби алар эртең менен турганда эшигинин астын шыпырып, кышында кар түшсө күрөп тазалап турушат. А бизде болсо Бишкектин тазалыгы тазалаш керек деген бир түшүнүк бар да. Тазалык демек значит күрөлбөй калган кар үчүн тазалык жооп берет. Ошолордун милдети. Сынып калган бак үчүн зеленхоз жооп берет. А бул жерде өздөрү ойлонуш керек. Ар бир домдо, ар бир ошо жашап аткан үйлөрдүн өздөрүндө домком деп коебуз, ТСЖ деп өздөрүнчө түзүп алган. Ошолор ички двордун короонун ичин ошолор тазалаш керек. Ошолор өздөрү неметиш керек. Биздин сырткы тазалыктын жазай турган иши тротуарлар, ошол жолдун жээктери. Биздин жазай турганыбыз ошол. Ал эми алардын короосуна кирип короону тазалаганга эч кандай акыбыз жок. Бул жерде баягы максатсыз бөлүнүп кеткен акчаны максатсыз жерге пайдаланып атат деп буларга толук иш козгоп кое алат. Анткени себеби короонун иштери, эшиктин алдылары бул ошол жеке менчик ээсиники. Ал эми мен ушу учурдан пайдаланып кафелерге, ресторандарга, ошол окуу жайларына, көптөгөн мындай жеке менчик ишканаларга кайрылып кетет элем да. Кар болобу, жамгыр болобу, же болбосо кандайдыр бир тазалыктын баардыгы эле ошо булганып жаткан нерсени өзүнүн кафесинин алдын ар ким шыпырып тазаласа, же болбосо бизге дагы жеңилдик берет эле, өзүлөрү үчүн да таза болот эле да. Себеби биз тазалап кеткен тротуар таза боюнча турат дагы, бер жактарындагы кайра эле чаң аралашып эле жатып калат. Чындыгында бул өтө чоң көйгөй биз үчүнчү. Тазалыктын шаар боюнча азыр иштеп аткан баардык ошол кызматкерлерин деле аларды да ойлош керек. Өтө чоң көйгөйлөр бар бизде. Мына жакында эле бир байкебизди ошо тазалыкта иштеген. Жана эртең менен эрте үй жай жок бомжтор деп коебуз го, жана үй жай жок адамдар мусорду касып аткан жеринен тиги байке келбей чачып атканда чачпагыла деп койсо, таш менен башка чагып койду. Ал байкуштун 9 баласы калды, жетим калды. 9 баласы бар экен. Кичинекей чээдей балдар менен жетим калды. Өткөндө бир дөгүрсүгөн бир акмак өзүнүн машинесин чаңдатып койдум деп бир дворникти сабап коюптур мисалы. Шыпырып атса, менин машинемди чаңдатып атасың, кара машина деп. Эми мындай нерселер адамдарга түшүнүү менен мамиле жасабайт да. Алар деген саат 3-тө туруп алып, таң атпай, түнкү саат 3-тө туруп анан көчө шыпырып атышат. Аларга колуңуздардан келсе, наоборот, жакшы мамиле жасап, барып, жылуу сөзүңөрдү айтып, рахмат ушу шаарга ушундай жасап атасыңар деп. Кээ бир адамдар бар, чайын уюштуруп берип жүрүшөт. Кээ бир адамдар атайын эмгегин баалап, буларга рахмат айткандар бар. Ошондой учурду мен кайрылып кетет элем шаардын тургундарына. Ар бир ошол короо шыпырып аткан, көчөнү шыпырып аткан биздин дворниктерге, ошо көчө шыпырып аткан, көчөнү тазалап аткан тазалыктын кызматкерлерине, жашылдандырып аткан ошол жашылдандыруу чарбасынын кызматкерлерине бир мындай өзүңүздөрдүн бир тууган катары бир аяр мамиле жасап, анан жөн эле баягы ал көчө шыпырып атса, демек бул бир акча шыпырып аткандай көрбөш керек да. Алардын айлыгы 8 000, 10 000 эле сом.
Ал 8 миң 10 миң сом айлык менен ал баласын багып аткан аял же болсо эркек киши. Нан таап жеп аткан, ак эмгеги менен нан таап жеп аткан киши. Дөгүрсүп келип баягы кымбат машинаны минип келип алган, машинамды чаңдаттың деп аны сабап кое турган акмактардын биздин коомго пайдасына зыяны көп. Адамгерчилик эмес. Адамгерчилик эмес, бул өтө акмакчылык. Эми мурдакы жылдары кыш айларында айрыкча ушул борбордук гана көчөлөрдү тазалап, мустарынан арылтып, анан чекебелдеги жолдор калып калчу эле. Айрыкча ушул Ак үй, Көк үй көчү, чиновниктер өтчү, ушул Манас көчөсүн эле тазалап коелу башынан аягына чейин. Анан көп жолдор калып калчу эле. Көйгөй жаратчу эле бул. Быйылкы жылы кандай болуп атат? Мындай бийлик алмашканда мындай бир кичине өзгөрүү болуп атабы, кичине аракет кылып башка жолдорго деле көңүл буруп атасыздарбы? Жакшы суроо. Чындыгында баягы правительственный жолдор деп коебуз го, өкмөттүн баягы жүрүүчү жолдорунда бул коноктор келип калат. Ар кандай случайлар болот. Ошол себептен биринчи ошол көчөлөр менен чоң көчөлөрдү тазалап алабыз. Бул жерде ошол Тынчтык проспектиси бар, Шабдан Батыр көчөсү бар, советский баягы мурунку неме көчө бар, Байтик Батыр бар. Ошол көчөлөр Акунбаевага чейин баягы алтын квадрат деп коебуз го, золотой квадрат. Ошону биринчи тазалап алып туруп анан мындай четинен кетет элек да. Эми бул жерде бийликтин башындагылардын жолун тазалоо эмес. Бул жерде баягы өзүбүздүн бөлүнгөн ошол участоктарда көп машина жүрүүчү жана көп адамдар өтүүчү жерлер биринчи ошолордон башталат да. Бул борбордук көчөлөр жеке эле Ак үйдүн, Көк үйдүн чиновниктери эмес, адамдар да көп жүрө турган ушул көчөлөр. Ошол себептен ошо ортодон баштап тазалаганыбыздын себеби ошондон. Ал эми четки көчөлөргө мен жогоруда айтып өттүм. Болгон аракетибизди жасап жетишип атабыз, бирок техникабыздын жана 25 машина чыкканда ошолордун жетишинче колубуздун жетишинче аракет кылып тазалайбыз да. Негизгиси көйгөйдү жаратып аткан нерсе биздин азыркы учурдагы техникабыздын жетишсиздиги. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Техника чынында жетишпейт. Шаардын эгерде бизде 50 машина болгондо мындан көбүрөөк жол тазаланмак. Ошол чыккан колубуздан келген аракетибизди жасап, колубуздагы болгон техникабыз менен тазалап. Шаарда канча машина тазалап атат азыр? Шаарда бир чыкканда 25 машина. 25 машина. Өткөндө 25 машина чыгып атты бул жолу. Телефон чалуу бар экен көрөрмандарда. Болуп коелу. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Сүйлөй берейинби? Сүйлөй бериңиз. Угуп атабыз сизди. Мен тиги меме Манас университетинин тиги маңдайында жашайм да, меме Айындеде. Анан жолдун боюнда мусорлар тазалап атабыз деп атпайбы? Эч неме тазаланган жок. Керек болсо жанагы мусор салган жерди, мусоркаларды келип, жанагы тазалыктар келип салып келип, бүттүгүн чачып кетип ошол жерге. Жол жеринде кетип баратсаң, бүт мусор, бүт эле мусор, күлөнкө, салфан, тиги мемелердин баары ошону тазалабаса, кайра эле элге мисалы пандемия болуп атпайбы? Ошонун баары биз өзүбүзгө оору жугат да. Тазалаш керек да, анан тиги жөн эле телевизорго чыгып эле тазалап атабыз, тиги бул деле. Азыр сиздин сурооңуз дарегине жетти. Мынакей, азыр жооп берет. Чоң рахмат. Айны менен Манас университет жакта деди го дейм. Мен эсиме алайын, азыр сиздин айткан боюнча бул жетип ошол райондун жетекчисине мен тапшырма берем бул районду караганга. Бирок мындай район көп. Чындыгында мойнубузга алышыбыз керек. Ал баарына жетишип атабыз дегендин өзү дагы мен жалган айтпайм, сиздерге түп-түз эле айтып атам. Биз жетише албай атабыз муну тазалаганга. Ошондуктан коомчулуктан жардам сурап атам. Биз жеке эле тазалыктын же мэриянын кызматкерлери эмес, коомчулук кошо жардамдашмайынча бул көйгөйдөн арыла албайбыз. Мисалы Октябрь району деген шаарыбыздын Октябрь району Комтранском деген менчик компанияга бөлүнгөн да. Ал менчик компания тазалайт ал жактычы. Ал жерде да ошондой көйгөй бар. Алар менчик компания мусорду алып кетет, а биздин тазалыктын кызматкерлери бер жагын тазалайт. Бул жерде дагы баягы көз караштар дал келбей өтө кыйналуу да. Менчикке да берип көрөлү деп ошо атайын пилотный проекти кылып Октябрь районун берип көрүшкөн. Ал жерде да менчикке бергенден кийин да жетише албай атат. Сага караганда муниципалдык ишкана тазалыктыкы 3 району бар. 3 районунда өздөрү биздин өзүбүздүн техника менен жетишип тазалап атышат да. Ушундай көйгөйлөр эми айта берсем бул көп. Ал эми жеке жанагы аксакал айтып өткөн адрести айтып өттү го. Ошондой жерлерде эми ал районду мен жакшы билем, баардыгы эле шаардын бушун. Бул райондо Манас университет жакта, бер жакта жатаканалар бар арт жагында. Узун эң чоң ошол жерде общежитиялар бар.
Көп мусор чыгып атат да. Мусордун дагы бир көйгөйү, эң чоң көйгөйү. Бул баягы эл биз баарыбыз көнүп алганбыз да. Мамлекет тазалаш керек, мамлекет жазаш керек деп. Чын-чынына келгенде бир үйдө 5 киши катталган болсо, катталган бир эле кишини каттатат дагы 5 киши жашайт да. Жок эле дегенде 5 киши. 5 кишинин мусоруна бир эле кишинин акчасын төлөйт да. Катталган боюнча мусорга дагы ошондой төлөйт. Бардык нерсеге кишинин санына жараша. Бизде болсо шаарда миллиондон ашык киши жашайт өзү. Биздин шаарда миллиондон ашык киши жашайт, а ошол эле учурда 300 миң киши, 400 миң киши эле мусорго акча төлөйт. Анан ошонун акчасы менен биз калган ар жактагы 700-800 миң кишинин мусорун кошо чыгарып атпайбызбы, таштандысын. Бул маселени дагы мойнубуз калышыбыз керек. Мисалы, ар бир үйдө өзүңүздөрдүн квартираңыздарды элестетип көрсөңүздөр, канча киши катталган болсо, ошончо кишиге акча төлөйсүздөр. А чындыгында бир үйдө жок эле дегенде 7-8 киши жашайт. Дагы телефон чалып бар экен, укуп. Саламатсызбы, угатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кала бийлиги өзгөчө эмне көңүл бурушу керек дейт. Мен ойлойт элем, жанагы кафе, ресторандар, жолго чейин ошолорго милдеттендирип койбойсуздарбы? Сен тазалайсың, сен ушул жерде гүлдөтөсүң, сен ушул жердин гүлдөшүнө, багдарактын өсүшүнө сен жооп бересиң деп. Анан кафе, ресторан, магазин иштетишет дагы пайдасын көрөт, сырт менен эч кандай жумушу жок. Мен ушуга көбүрөөк көңүл бөлөмүн да. Дайым карасам алар карабайт. Мусорунда жада болсо магазин мусорун алып төбөшкө төгүп коюшат дагы, карашпайт. Ошону милдеттендириңиздер жакшылап. Анан экинчи суроом, архитектурага көбүрөөк көңүл берсеңиздер деймин да. Архитектура өтө начар Бишкек шаарында. Өтө начар. Каалаган жерде бир кичинекей бир тооккана окшоп куруп алып эле жумуштарын иштешип атат. Эми ошолорду бир жерге көчүрүп, баарын жаңгыраган бир Алматынын базарларын көрүп жүрөбүз да, укмуш сонун базарлары. Тек самок болсо да бир сонун болуп рахаттанасың киргенге. А биз эмне? Жүдөйсүң кайра кирген. Ошолорго архитектура өтө көңүл берсеңиздер. Рахмат. Рахмат сунушуңузга. Сунушуңузга рахмат. Эже туура айтып атат. Мен жогоруда айтып өтпөдүм, эми кафе, ресторандарга биз аларга барып алып таңуулаганга дагы баягы мыйзам жол бербейт. Силер ушуну жазасыңар керек деп андай атайын мыйзам жок. Аларга барып таңуулай албайбыз. Биз барып буларга суранып айтып атабыз. Келгиле, тазалагыла, айланаңарды мүнтүп тургула деп. Ошол эле учурда биз эжеке айтып өткөндөй жанагы архитектурасын туура айтып атат. Мен башында эле айтып өттүм, буга көңүл бөлө турган маселе чындыгында азыркы учурдагы бул чоң көйгөйлөрдүн бири. Мен жана жогоруда муну өзүм айтып өттүм. Эми түздөн-түз ошолордун жанагы милдеттендирип койсо деп атат эжечи. Азыркы көрөрманыбыз айтып атат, милдеттендирип койсо болобу ошол кафелерди, жанагындай жеке эмелерди иштетип аткандарды, ашканаларды иштетип аткандар, дүкөндөр бар, соода дүкөндөр. Эми биздин сенин милдетиң болот деп туруп. Кыргыз элибизде мындай неме да, бизде мындай команда берген кишини жаман көз караш менен карайбыз дагы, туура эмес мамиле кылып коюшубуз мүмкүн. Мисалы мен барып эле азыр кафенин же ресторанын хозяйынын эшигинин астын шыпыр тазала деп буга милдеттендирсем, сен кимсиң дейт да. Айлыгыңды алып атасыңбы, өзүңдүн оокатыңды кылып атасыңбы өзүң жагыңа деп түз эле айтат да. Ошондуктан биз наоборот суранып атабыз элден, келиңиздер чогулайлы, биргеле дагы баарыбыз чогуу тазалайлы. Сиздер өзүңүздөрдүн кафенин, ресторандын, дүкөндүн алдын тазалаңыздар. Бул эми мусор көйгөйү чындыгында өтө чоң көйгөй. Курулуш материалдарынан строительный мусор деп коебуз го, ошол ремонт жасап аткандарды эле алып келип туруп салып атпайбы? Өтө бул чоң көйгөй да чындыгында. Тайгакта жолдорго себилүүчү муз, жанагы кумдун, анан туздун көлөмү жетиштүүбү? Туздун көлөмү Кудай буйрса жетиштүү. Азыр 5000 тонна туз топтолмогон бул жерде. Маселе кум азыр себилбей калган. Туз себилет. Анткени себеби кумду дагы чаң өйдө көтөрүлүп атат, ошондон смог ошондон чыгып атат дегендер чыгып, бул кумду такыр алып салган да. Бизде азыр туз себебиз. Эми туз сепсек дагы ушул. Акырын бассаң аксак, катуу аксаң таскак дегендей. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар да, социалдык желилерде жазып атат. Туздун баарын көчөгө сээп салып, машиналарыбызды чиритесиңер дегендер чыгып атат. Туздун эмне мынча көп септиңер дегендер чыгып атат. Бул жерде эми баягы нормасы менен себебиз да биз деле. Атайын эле көп сээп салалы деген жерибиз жок. Тайгак болбосун деген таризде өзүнүн нормасы менен сээп атабыз да. Кардын канча сантиметр жаайт, ошого канча кайсы жолдорго канча себишибиз керек деген атайын норматив менен ошол менен сээп атабыз. Эми азыр интернеттин заманы, анын үстүнө калк көп жашаган аймак ушул Бишкек, Борбор шаары, Бишкек шаары. Анан
сын айтылса эле барып эле мэрияга барып эле тийип атат. Бирок убагында сиз да өзүңүз дагы көп сындарды айтып жүрчү элеңиз. Азыр кызматка келгенде кандай сезилип атабы ушул сындардын эмеси? Бирок кандай экен мындай жумуштун жүрүшү? Туура айтасыз, бирок мен баягы Бишкек шаардык мурун бул мэрия тармагында иштеп калгандыктан депутат болдум, ага чейин департаментте питанияда директор болдум. Бул ички көйгөйдү билген үчүн мен мындай Оорчулук болгон жок. Жок, оорчулук да болгон жок. Анан сын айтканда дагы мындай түз баягы туура кабыл ала турган сындарды айтат элем да. Болбосо мына жакында эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, Акипреске баягы люктардын тиги колодецтин люктары ачылып калганын чыгарып туруп элем. Аны атайын сүрөткө тартып чыгарбай эле, эгерде ошол адам өзүнүн патриоттук сезими боло турган болсо, буту менен тээп эле акырын жаап койсо боло турган нерсе да. Анан люк ачык турат деп аны атайын эки люкту чыгарып туруп анан кое берип атат да. Бул мындай сын деген бул адам үчүн туура эмес сын өзүчү. Андан көрөк эгер ошо сен чын эле патриотсуңбу, сүрөткө тартып аны чыгарбай эле люкту жаап кой. Капкага жок турса бир жөн. Эми турган капкактар жанында турат, бир жарым метр эле ачылып турат. Эми ары түртүп жаап кой. Аны ачык туруптур, мен жаап койдум деп чыгарса эл рахмат деп айтат. Анан ачык турат, мэрия эмнени карап атат, бул жерге киши түшүп кетсе эмне болот дейт да. Аны биз эми барып бул дагы туура. Ушундай нерселер бизге жетип турганы жакшы. Анткени себеби бизде атайын отуруп алып ошо интернетте карап отурабыз. Бул жерде мен мисалы 24 саат бою телефонум жанымда. Атайын ошол үнүн чыгарбаган режимге коюп алгам, себеби ар бир түшкөн нерсенин баары жаза берет. Көп нерсе мындай баягы мага тиешелүү эмес баардык суроолор келе берет, бирок ошонун баарын тиешелүү тармактарга жеткизбей келгиле минтели деп. Бизде мэриянын астында ошол балбак зарылык үчүн өзү канча группа түзүп койгон. Ар биринин группасы бар, WhatsApp группаларда. Анан любой нерсе келгенде баягы группага түшүп турат, айланып турат да. Ошол себептен эл менен тыгыз эле байланышып иштеп атабыз, колубуздан келишинчечи. Бирок биз аткара албай аткан тармактар да көп. Биздин колубуз жетпей аткан, алыбыз жетпей аткан тармактар көп. Бирок Кудай буйрса эми баягы эл менен бирге жеңишке жетебиз. Себеби эл ар бир адам өзгөрүүнү өзүнөн башташ керек да. Өзү өзгөрө баштаганда анан коом өзгөрөт. Антменче биз баягы туруп алып сын айта берсек же диванга жатып алып эле бирдекени жазып эле отура берсек, аны менен коом өзгөрүлбөйт да. Сиз дагы, мен дагы, бир туугандарыбыз дагы баары коомчулук бирдикте, биримдикте болуп туруп анан өзгөртүшүбүз керек. Болбосо шаардын бийлигине кандай адамды алып келип койсоң дагы эч өзгөртүү жүргүзө албайт. Муну ачык айтыш керек. Алдыда жасала турган улуттуу реформалар барбы? Кандай пландар бар? Улуттуу реформалар чындыгында бар, бирок баягы кендирди кескен каражат жагынан эле кыйналып калып атабыз. Азыр эми могу пандемиянын шартында адамдардын баары кыйналып турат, салыктар төлөнбөй атат. Эң негизгиси биздин шаардын бюджети салыктан чогулат, өзүңүздөр аны жакшы билесиздер. Азыркы учурда соода жок болуп, элдердин баары кыйналып, пандемиядан кийин баягы кымбатчылык жүрүп атат. Элдин кыйналып аткан учурунда биздин дагы шаардын өзүбүздүн бюджетибизди экономдоп, даже ушу быйылкы жылы жаңы жылдык балатыга акча бөлбөй жасап атабыз да. Эми баардык ушу жаңы жылга кетирген акчаны экономдоп калалы деп. Демекчи, ушул жаңы жылдык кандай болот быйылкы жаңы жылдык? Кызык. Быйылкы балатыны 10 декабрда күйгүзөбүз деп атабыз. Бул балатыга мамлекеттен Бишкек шаардык мэриясынан казынадан акча бөлгөн жерибиз жок. Бул мурунку балатынын баягы каркасы бар болчу, сөөгү. Ошону тургуздук дагы жасалгаларын былтыркы, мурдагы жылкы, аркы жылкы ошол жасалгалардын баарын алып келип, ошолордон жууп тазалап, ошолор менен жасалгалап атабыз. Себеби дегенде бир жылга, мисалы, мен жакшы билем, 2018-жылы 2018 беле 19-жылы беле 18 миллион сом бөлүнгөн да. Бул балатыны аянтты жасаш үчүн. Аянтты жасалгылоо иштеринде 18 миллион сом бөлүнүп, анын жаркыратып жасап тургандан салютка эле 2,5 миллион, 3 миллион сомду салютка атып салчубуз да. Андай кылганда биз азыр салют ата турган заман эмес да. Биз аны асманга акча чача турган заман эмес. Ошондуктан быйыл ошо балбак зарылкыч менен кеңешип алып, кел мына мурунку жылдан калган оюнчуктарды алып келели дагы ошолорду жасап, ушуну менен жасап көрөбүз, акча коротпой деп баягы өзүбүздүн чөнтөгүбүздөгү акчадай аяп ошону жасадык. Бул Кудай буйрса жетип атат да. Бул азыр көчөнүн жасалгасы дагы
аянттыкы дагы ошолорго жетишели деп ошонун аракетин жасап атабыз. 10 январга чейин, декабрга чейин биз жасап бүтүшүбүз керек, Кудай буйрса. Эми кайсы структурага суроо бербейли, ушул кандай реформа болот алдыда десек эле, баары эле каржы маселесине такалат. Азыр сиз дагы каржы маселесине такап айтып атасыз, бирок каржы жок деп эле ушул 30 жылдан берки кейпибиз менен дальше кете беребизби же бир жолун табабызбы? Жолу барбы бир өнүгүүнүн? Өнүгүүнүн жолу бар. Өнүгүүнүн жолу баягы биз азыркы учурда жаштар бийликке келсе эле өзгөрүп кетебиз, жаштарды бийликке алып келиш керек деп атпайбызбы? Чындыгында ошол жерде дасыккан өзү чебер ошо специалисттер болмоюнча баардык тармактын өзүнүн ошо коен жатагына чейин билген кишилер кошо аралашмайынча жаш балдарды алып келе берген менен бул жерде өзгөрүү дагы болуп кете албайт да. Жаңыча көз караш менен туура. Мисалы, мынакей азыр жогоруда мен айтып өтпөдүмбү, жана датчиктерди коюп атабыз деп. Булар баягы жаңы көз караш менен караган, мындай кылып ченейли бияктан кантип күрөшөбүз деген нерсени жазып атат. Маселени чечүүнүн жолун карап ошону кайсы жерде көп болуп атат, демек ошол райондорду карайлы деп ушундай карап атат да. Ошол сыяктуу эле баардык тармактарда реформа жасагыбыз келип атат. Мисалы, менин өзүмө караган тармагы тазалык, жанагы жашылдандыруу жазындагы чарбалык иштер, жалаң чарбалык иштер менде да. Ушул бүт баардык көйгөйлүү маселелердин баары ошол мен караган тармакта болуп калат да. Себеби мисалы водоканалды алып көрүңүзчү, канча жылдан берки жаткан трубалар, же болбосо жылуулук тармагын алып көрүңүз. Ал дагы трубалардын баары эски, барат, биянан жарылат, тиянан жарылат, ушинтип эле күнү түнү эле баягы өрт өчүргүчтөй эле чуркап жүрөсүң да. Биягында труба жарылды дейт, бияка барсаң суу агып атат дейт, ушундай бир жылуулук жетпей атат дейт. Ушинтип эле чуркап эле жүрөбүз да, жанталашып. Бирок мындай олуттуу реформаны жасашыбыз керек деп келип анан акчага такалып калып аткандан кийин биз дагы ошонун чечүү жолдорун карап атабыз да. Эми баягы оозубузду ачып эле баары акча менен болсо, кайсы адам болбосун акча менен жасай алат да. Азыркы заманда акча болсо баардыгын жасайт. Бирок акчасыз жасай турган реформаларга бул эң негизгиси кадрдык реформалар. Жакшы кадрлар келсе, иштин көзүн билген адамдар келсе, демек жөнөкөй эле мисал 18 миллион сомду жаңы жылга жасалгага жеткизбей ошону экономдоп койсок дагы шаарыбыз үчүн чоң пайда да, мисалы. Ошол сыяктуу баардык жерлерде экономдо. Эгерде БСПнын өртүн өчүрүп кетчү болсок, биз тарыхта калабыз. Ошол жана айтып аткан, сиз айтып аткан полигондогу күйүп аткан ышты өчүрүп кетсек, биз тарыхта калабыз. Ушуларды жасап алалы деп жанталашып аракет кылып атабыз. Бирок дагы элге рахмат айтыш керек, бизге мүмкүнчүлүк берип, биздин иштеп аткан ишибизди колдоп, ошо адам үчүн жылуу эле жакшы эле сөз чынындачы. Жылуу сүйлөсөң жылан ийинден чыгат деп кыргыз жакшы айтат. Эми ошол жакшы сөздөрдү айткан сайын балбакзарлык чөкөйсүз отуруп алып кеңешебиз, эл минтип атат, эл тигинтип атат, эл кандай дептир деп отуруп алып анан ошонун элдин ою менен жасаганга аракет кылабыз да. Демек могу жерибиз жагып атыптыр, бу жерибиз жакпай атыптыр деп. Анан эми жогорудагы аксакал айткандай сөзсүз түрдө кемчиликтер болот. Кемчилиги жок болсо, демек иш кылбай аткан болобуз да. Телефон чалып экен, угуп алыңыз. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Байланыштырбайсыздар. Сиз байланыштасыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Сиз байланыштасыз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен байланыштамынбы? Байланыштасыз, угуп атабыз сизди. Мен мына шаардын башчысына айтат элем, угулуп аткан болсо эгер. Мына шаардагы базарлар силерге карайт да, туурабы? Дордой, Ош базары. Карайт. Айта бериңиз, так сурооңузду. Вот ошону администрациянын башчылары менен кеңешип, ошол жерде дворниктери бар, ошолорго жумасына жок дегенде 2-3 күндөн бир мэрияда иштеген жетекчилерибиздин бир жардамчыларын жөнөтүп контроль кылдырып койбойсуздарбы? Бир мал кана болуп калды, мына Ош деле, Дордой деле. Анан сиздер айтып атасыз коомчулук деп. Коомчулук эч убакта силерге жардам бербейт да, силер коомчулукту тартипке чакырышыңар керек. Менен улуусузбу, кичүүсүзбү, байкенсизби, ийнимсизби антип отура бербегиле. Силерде бар баягы биз мисалы үчүн жөлөккө жаран барып айтсак, сенин ишиң эмне дейт, сен кимсиң дейт. Силер мэрияда иштейсиңер, силерде укук бар. Рахмат. Түшүнүктүү сурооңуз. Эми чындыгында бул базардын баары ооба, шаардын территориясында базарлар бизге карайт. Ал жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баарына эле аракет жасап атабыз. Ошол эле учурда мисалы Ош базарды алсак, эң мындай
Башаламан базары Ош базарда. Анткени себеби баягы көчөнүн боюна чыгып алып туруп соода кылгандар өтө көп. Эми Бешеналиево көчөнү биз жакшы билебиз да. Бешеналиево көчөдөн баштаган биягынан Киевский көчө бүт баары айланта эле Ош базарынын ичинде неме бар. Стихийный торговля деп коебуз, көчөдө туруп алып саткандарчы. Ал ошолордун баары салык төлөбөйт, жана башка иштер тиги соцфонд төлөбөйт, аренда төлөбөйт, көчөдө туруп алып тачканын үстүндө сатат да. Ал эми ошол эле учурда салык төлөп, соцфонд төлөп, аренда төлөп аткан ичиндеги дагы адамдар бар. Ошо ичиндеги адамдардын товары, салыгы, соцфонду, баягы арендасы болгон үчүн, мисалы, бир бул саатты алалы ичинде 500 сом туруп атса, сыртта 300 сомго сата берет. Салыгы менен эмеси жок болгон. Ошондуктан сыртындагы баягы көчөдөгү соода жүргүзгөндөрдүкү соодасы жакшы болуп, ичиндегилердин баары нааразы болот бизге. А сыртындагылардын баарын барып туруп кубалап, канча неметкенибиз менен, аракет жасаганыбыз менен деле баары бир деле бул көйгөйдү дагы эле чече албай келатабыз. Бир топ маселелер калды. Шаардын ичинде көп көйгөйлөрдү азыр дагы убактыбыз жетпей калды. Бир топ суроолорум калып калды. Кудай буйрса дагы алдыда сизди дагы же болбосо болбок зарлык иште дагы чакырып туруп, ушул жерде бир маек курабыз деген ишеним бар. Сизге рахмат. Биз ар дайым даярбыз. Убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде шаар маселелери боюнча Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Ирсалиев болду. Саламат калыңыздар.